Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз өз көрсөтүүлөрүбүздү алдыны көздөй улайлы, дал ошол сан миңдеген сан жыралуу кыргыз элимдин бүгүнкү дагы бир ирет Нооруз майрамы менен куттуктап өтөлү. Өзүңүздөр күбө болгондой эле Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу биздин көрсөтүүбүз ишке ашууда. Жалпыңыздарды бүгүнкү Нооруз майрамы менен куттуктап биздин студиябызга дагы кадыр сыйлуу мейманыбыз келип отурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, кесиптеш. Ооба. Бүгүн болсо мынакей өзүңүздөр жогоруда көрүп отургандай эле Ноорузда биз негизи айтып коет эмеспизби? Нооруздун негизги тамагы бул өндүрүлгөн буудай, анан албетте сүмөлөк жасоо. Бул сүмөлөк жасоо ушу илгертен апаларыбыздын атайын бизге көрсөтүп берген ыкмалары менен апаларыбыз жасаган менен биз түнүнкү бир топ оюн зоокторду өткөрүп, анын ичинде улуттук оюндарды ойноп, анан таң эрте бир топ убакыт бышыргандан кийин демделген бир оокат деп айтып келебиз. Азыр бүгүн бизге мына ушул Ноорузда атайын эле элибизде айтылып келет. 7 түрлүү тамак коюлат дастарконго деп. Ошол тамактардын түрлөрү кайсылар? Бүгүн биздин студиябызга атайын коногубуз, апабыз келип айтып берейин деп турат. Анда тааныштыра кетейин. Гүлмира Дүйшембиева деген биздин апабыз келип отурат. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Тагыраак айтканда, биздин апабыз үй кожойкеси. Бирок үйдө дагы жөн олтурбай, мына ушул улуттук баалуулуктарды колго алып, атайын тамак аш, улуттук кийим кечелерди ушул элге жеткирүү, үйдөгү балдарды тарбиялоо, аны менен башкаларга сабак берүү менен алек болуп келет. Куш келипсиз биздин студиябызга. Майрамыңыз менен. Майрамыңыз менен дейли, апа. Дароо. Бүгүнкү деги эле майрамдык маанайыңыз кандай? Бүгүнкү таңыңыз кандай атты, апа? Абдан сонун. Жакшы, рахмат. Баарыңарга ушундай маанай каалайм. Бүгүн Бөтөнчө болду. Адаттагыдан анан учурдан пайдаланып кесиптеш апабызга мүмкүнчүлүк берсек кантет, телекөрүүчүлөр менен амандашып, бүгүнкү майрамы менен куттуктап өтсөңүз да болот. Жалпы элге кайрылгым келет. Майрамар менен кут болсун жаз майрамыбыз. Баарыбызга жалкы эле кыргызга эмес, бүтүндөй түрк элине тиешелүү бул майрам абдан маанилүү, абдан жакшы майрамда. Бүтүнчү кыргыз үчүн баягы шарты тоолуу жерде жашаган, шарты оор болгон кыргыз үчүн бул чоң майрам болгондо, бир кыштан аман эсен чыктык. Бала бакырасы менен эгин жетип, мал аман эсен, бала чакасы менен аман эсен чыкканда абдан сүйүнүп ушул майрамды белгилеген да. Анан ошо биз быйыл көп жылдан бери сүмөлөк бышырам. Ушу сүмөлөк бышыргам, үй бүлөм менен. Жок, үй бүлөм эмес, дагы кошуна колоңдорум бар. Туугандарым чакырасыз. Туугандарым. Анан бөтөнчө ошо деген ушу шаар жергесинде 7 үй бүлө барбыз, достор, аяштар. Эми биз Союз убагында мектепте окуп жүргөндө, кийин жогорку окуучайында окуганда кыргыз тарыхын, кыргыз салтын көп окубай калдык да. Анан ошону биз өзү ара изилдеп, өзүбүз үчүн изилдеп, анан ошо балдарыбызга калтыралы деп, ошол көп жыл алекпиз да. Анан ошол сүмөлөк бышырабыз, калган салтты да изилдейбиз, колдонобуз жашоодо. Анан кыргыздын тамактарын, даамдарын дагы ошо ар бир мындай айтсам изилдеп келсек, ар бир өрөөнгө, ар бир областка тиешелүү өзүнчө экен да. Биз эми ушунун баары тең жок, бул өрөөндүккө бизге тиешеси жок дебей, ошо биз баарын камтыган аракет кылдык да. Негизи эле сүмөлөк ушу ынтымакка үндөгөн Нооруз майрамы, ынтымактын майрамы да. Анан ошон үчүн ушунага келдик да. Ноорузда адатта айыл жеринде жүргөнүбүздө биз дагы багы апаларыбыз жакшы тамактарды жасаттырып бизге үйлөрдү тазалануунун дагы багы чаңдарды ачып, эшиктерди шыпырып, сууларды чачып, таң эрте ушундай бир маанай менен тосуп даярданып, түйүнчөктөрдү түйүп алышып, кошуналар айылдап келишип, бири-бирине ошол жасаган тамактарынан силер дагы жегиле деген бир ушундай болчу. Бүгүн сиз дагы куру кол келбей бизге түйүнчөгүңүздү түйүнүп, айылдын бир жакшы сагынычтарын алып келипсиз. Мынакей биздин апабыз атайын мындай бизге улуттук оокаттарыбызды даярдап келди. Биздин ушу телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз, бул эмне болгон оокаттар? Мынакей сүмөлөк, атайын даярдалган сүмөлөктү алып келипсиз. Анан жасалуу жолдору кандай, аталыштары кандай? Эң улуу кыргызда нан эмеспи? Ооба. Ошо борсок бышырылат, эмеге. Эң биринчи борсок. Анан өзүнчө төлгө дейт, борсоктун түрүн
жасалат. Андан кийин майрамдын бул шааниси маниси сүмөлөк. Сүмөлөктү ар кандай бышырат экен, ошо биздики ошо 9 данды кошуп бышырдык. 9 данды кошуп бышырып, анан ошол макей даярдап келдик. 12 саат бышырып, 12 саат демдеп, аны ачып, бетинде түшкөн сүрөтүн өз колубуздун келишинче божомолдоп, анан ооз тийип, анан келе силер да ооз тийгиле, келе. Жакшы болот. Негизи бир нерсени суралалы. Чыпалак менен ооз тиет дегендин маанисин айтып бериңизчи. Бысмылда. Чыпалак менен мааниси бул ошо эң биринчи ошо бунда да кыргыз маданияты бар го деп ойлойм да. Ниет кылып, жакшы ниетте ооз тийдик буюрса. Апабыздын мына түн бир окумга чейин кайнатып, бир топ эмгек жумшап жасаганы даамынан байкалып турат, сүмөлөктүн. Адаттагы таттуу сүмөлөккө караганда сиз айткандай даам 9 даамдан жасадык деп атканыңыздан улам даамы башкача таттуу, сонун. Ооба. Көп кишилер айтат, даамдагандар айдан даамдуу экен деп. Эми сүмөлөктү жанакы нукура деп коюшат экен, мындай бир угуп жүрөбүз, бирок жасай элекмин. Жалаң гана дандан депчи, жанакы угуттан деп. Бирок ал дагы өзүнчө ширин болот, себеби морека угут өңгөндө жеп көрсөң, ал таттуу да, аябайчы. Будайдын өзүн нан жесең таттуу эмес го? Бул угутту өңгөндөн кийин жеп көрсөң таттуу. Анан бага да ишенем, бирок анын дагы өзүнүн туура жагы бар, туурасы бар да, эч кимдин жол жобосу бар. Аны менен эч кандай бир таанып бул туура эмес дебейм да. Ал дагы ошонун мындай негизи эле бизге жеткенде бир 2-3 түр ламыш бар го. Ошол бир ламыштын бири мен чап келген 9 даам. Ал дагы бир ламыш деген жанагы өзүнүн немеден да, мындай жанакы жалаң угуттан жасаган. Андан кийинки мына бул биз бала кезде жасап жүргөндө, жеп жүргөндө окат болчу. Майталкан? Майталкан. Гөлөнгөн талкан деп айтат. Ошо мен чоң энем жасап берчү бизге. Ушундай колго элемтип умалап, умачтап жасачу да. Буга сары май, азыр кышкы убакта сары май. Майталкан жейинчи деп коеюн. Жейби, жейби. Сары майга талканды. Бул жерге мен талкандын 3 түрүн коштум да. Жүгөрүсүн, жүгөр талкан, будай талкан, арпа талкан үчөөнү коштум. Анан бал. Жайында баягы сүт көп кезде энем жана каймактын үстүндө, сүттүн үстүндө каймак бар эле го. Ошол каймакка эле умаштап берчү да, умаштап сахар, кант кошуп берчү. Бул эми кышкы варианты деп коеюнчу. Кышкы варианты бир сары майга. Бул эмне? Бул эми бул таттуу бул дагы. Таттуу баягы кургак жемиштерден жасалган окшойт, ооба. Муну эми азыр кийин барагы экологиялык таза даам деп атпайсызбы? Ооба. Анан ошол бул дагы таттуу да, биз азыр каме момпо сүйдүн ордунда жегенбиз муну кезегинде, бала кезде. Бул деле ошондой. Бул деле ошондой, могу жерде жийде. Анан жийде менен жер жаңгак. Жаңгактын түрү. Жер жаңгак, анан жанагы грецкий. Кайрбек сүйлөп турсун, мен таттуулардан жеп турам. Кел кайрбек сен да кал. Апа айтып өтсөңүз, дал ошол бүгүнкү майрамдык дасторкондун ажарын ачуу үчүн айымдар деги эле дасторконго дагы кандай дүйүм тамактарды коюш керек? Деги эле бүгүнкү күндө майрамдык дасторкондордо көбүн эсе салаттардын эң эле башатында турган оливье коюлуп калбады. Оливьеден сырткары дагы нелерди коюш керек Нооруз майрамында? Кыргыз даамдары. Ошол оливье койбой калгам да. Койбой калдым. Койбой калгам ушундай. Даже кээде быйыл өзгөчө ушундайга өттүм да. Анткени эми реклама кылбай эле коеюн да, мен азыр кыргыздын улуттук тамактарын реклама кылып атам да. Ооба, бизде мүмкүнчүлүк бар. Анан негизи биз деген ачыгында баягы шаарда жашап, айылдан келгенден кийин окуганы шаарга келгенден кийин эле шаардык боло калып атпайбызбы? Ачыгында анан баягы көп кабаттуу үйдө жашагандан кийин сүмөлөк жасаганга дагы, мындай даамдарды жасаганга дагы кээде ээригип коюп дагы шарт жок деп коебуз да. Бирок биз бир нерсени белгилей кетели. Азыркы учурда ушул Бейшенбек Бекешев деген атайын журналист бар болчу. Мына ушул айыл азыгы деген атайын биз ошол айыл азыгынын логотипин койгонго аракет кылдык да. Көпчүлүк баягы чындыгында мүмкүнчүлүгү жоктор ушул айыл азыгынан барып сүмөлөк жесин, ушундай даамдардын түрүн айыл жеринен келет да, 7 облустан камтылат. Ошол жерден жессе болот. Алдыбызда турган нандар дагы камыр туруштан ачытылган нандар. Жасатып алып келдик бүгүн биз дагы. Нан жапканга мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондуктан тандырдын нанын ушинтип алып келип коюп койдук. Кааласаңыздар Жаш Гвардия бульварынын 605 көчөсүндө жайгашкан. Барышса болот.
А бирок биздин студиябызга бүгүн Гүлмир эже үйүнөн эле көтөрүп келди койну. Тааныйм ал кишилерди, бирок бул үйдөн жасайм. Үйрөнгөн көргөнүм деле жок. Мындай буну энем жасачу, муну ушу кийин ойлонуп жасасам анан кийин кылсам көп экен элде делечи. Жандуу экен. Таза. Бүгүнкү күндө ушу артта келаткан келечек жаш муундардын дүүртү ушу улуттук баалуулуктарга болгон көз карашы туурасында мына сиздер жогоруда баса белгилеп өттүңүз, 7 үй бүлө биригип алып сүмөлөк бышырдык деп. Мына ошол 7 үй бүлөнүн уул кыздарыңыздар кызыгдар болдубу? Албетте, эстеп кетсек, биз жаш кезде бизге болгон эмес да, унутулуп калган, биз көргөн эмеспиз. Анан ушу биз көрүп, ушу биздин балдар көрбөй калбасын, билбей калбасын, анан биздин балдар билбей калса, биз бербей калсак, такыр унутта калбасын дедик да. Ошон үчүн ушулду үйдө колдонуп, жасап, балдарды алыштырып, даже мындай балдардын досторун да чакырдык да, балдардын досторуна дап келеле, келеле ушу кол салсын, тилек айтып ошо аралаштырып, кол тийгизип, анан ушу аралашып көрсүн дейт да. Балдар ар бир балдарыбыз достору менен келишти. Келинчектери менен, балдары менен эчип келишип, кошо аралаштырышып, кошо көрүп, кошуналарыбыз эми чынында мойнуңабыз керек, орустарыбыз көп арабыздачы. Анан алар көрүп аябай таң калып, мындай бир аябай таасирленишти да. Суктануу менен карашы, дагы билем, бага сиз бизге бага чайларды дагы демдеп, үйдө дагы ушул нерселер бир эле Ноорузда эмес, негизи эле дайыма сиздин үйүңүздө ушундай бир кыргыз жыттанган даамдар, буюмдар болуп, бага үйдөгү үй бүлөнүн көз карашы, апа азыр деген жашоо башкача деген бир балдарыңыздын арасында жокпу мындай, же сиңип калабы экен балага да тарбияда? Оор экен. Айрыкча шаардагы балдарга сиңирүү мындай оор экен да, бирок таштабаш керек. Мисалы үчүн морики, мен ушара келдим үйдөн курма чай. Мен бала чагымда ичип өсүп чоңойгон тамак. Мен чоңунам жасачу муну, апам жасачу. Бирок ошо убакыт өткөндө жасабай калыптырмын мен делечи бирге баягы бир шаардагы жумуштан бошобой дегендейчи. Жасабай калыптырмын, анан бала кезде жасагам. Анан ошо чоңоюп калганда жасабай калсам керек, кичине унута түшүптүр. Ошо унутпай жасай жүрүш керек экен да. Ала келген мынакей курма чай. Апабыз бизге апабыз атайын термосуна үйгөн бизге чай ичип бүгүн семирет экенбиз, кыргыз тамактарын жеп, Ооба. Апабыздын эмгектерине көп бололу ушул жерден. Кыздын 40 чачулуу десе эле биз кесиптешибизге. Ошентсе да эркектин жолу улуу. Чоң рахмат. Канткен күндө дагы баягы ата көргөн ок жонот, эне көргөн томбучат дейт эмеспи? Дал ушундай биздин ак элечек, ак самай апаларыбыз кыргыздын улуулугун, баалуулугун, нукуралуулугун унутпастан, жоготпостон дал ушундай балдарга бир насаат берип турса, албетте биздин улуттун улуу майрамдары эч качан унутулбайт деп ойлойбуз. Дам эле жыт эле чындап шилекей чырытат. Ооба, анда уступ берели. Муну ысык ичет. Ой. Сонун. Өтө керемет. Сүйлөп турчу, чай ичип алайын. Жайкысын максым ичебиз да, максым. Ал муздак, муну көбүнчө кышында ичет да. Чындыгында жасалуу жолун айтып берсеңиз. Мисалы, ар бир адам жасай ала турган тамактарбы, мындай сары май дагы дамданган сыяктуу. Дагы эмне бар? Ооба, биздин деги эле жалпы телекөрчүлөрүбүзгө, айымдарга, аял затына пайдасын берсин. Ушул курма чайды жасайт элем деп көксөп, бирок курамына эмнелер кошулаарын билбей жүргөндөр болсо сизден кеңеш болсун. Жасоо окумасы кыйын деле эмес. Ар бир айымдын колунан келчү окуп, мындай эң негизги эле каалаш керек да, тилек болуш керек. Мен жасайын, ушу балдарым ичсин, таза тамак жесин деген. Анан койдун майына же сары майга унду кууруп, кызарта кууруп туруп, анан кийин суу куят. Койдун майы десеңиз эсиме түштү, дамынан баштады. Анан суу куят. Суу куюп кайнагандан чалат да, мындай бүртүк болбош үчүн, бүртүк болуп калбаш үчүн аябай чалып туруп, андан кийин кайнагандан кийин сүт куясың. Сүт куйгандан кийин жанагы бир кадимки эле демделген кызыл чай бар го. Ошонун кызылын куясың да, өңүнүн карап куясың. Ошол кээ бири агыш ичкиси келет, кээ бири кочкул ичкиси келет. Ар бир адамдын табитине жараша, ыңгайлаштырып алат, жараша. Даамын көрүп, даамы жакканына жараша эле. Мага ушундай, мен ушундайга көнгөм бала кезимде, ушундай ичим да, мындай бир кадимки сүттөгөн чай бар го, ошонун өңүндөй болуп калат да. Сиз чыныгы эненин кызы болгон окшойсуз. Чоң энем менен чоңоюшуп калдым да. Чоң энем биз шаарга келип биз менен туруп калган.
ошонун кемпирдин кызымын деңиз. кемпирдин кызымын. Кемпирдин колунда чоңойгондор көбүрөөк ушундай нерселерге жакын болот деп коюшат да. Ооба. Анан айта кетейин, Айтыңыз. Морекен дагы. Могул кадимки эле куймагак. Ушу мундагы энем жасачу. Жалпы телегөрчүлөрүбүзгө көрсөтөлүчү. Куймагак деп коет. Жанакы айыл жерге барсаңар, бизде мен көлдүк болом, көлдө жерге күлгөн өрүк көп болот да. Көп болчу эле май өрүк, анан жапай өрүк дегендер. Ошол өрүктөрдү эзип анан энем кургатчу эле мындай. Көмүштөн деп койчу, листке, листке жайып кургатчу, бетин майлап туруп. Ошону тоготтоп анан мындай кесип койсом, азыркы мынакей момпо сүтүн ордуна мындай ширин азык болуп калат экен да, таттуу. Дөөлүчү. Албетте, ооба, бүгүн остийгө аракет кылалы, апамдын жасаган. Даңы сонун. Ооба. Өрүк кагы. Өрүк кагы, ооба. Өрүк кагын эми жанакы кургатылган бирке өрүктөр бар эмес бизде, баткен өрүгү. Бирок бул эми Данеги жок. Данеги жок. Өтө бышкай, даамдуу да. Даамдуу. Чындыгында. Таза балдарга. Мен небереме берсем, аябай жакшы эңсеп жейт да, аябай жакшы жейт. Анан калашынча эми кичинекей да, кичинекей мындай үзүп берип турсам аябай жакшы жейт ал дагычы. Апа, айтсаңыз, бизде убакыт чектелүү да. Эң негизгиси, сиз бул нерселерди жасаганга кантип убакыт бөлөсүз? Бул зарылдыктан улам сиз ушуларды жасап, балдарым ушул унутуп калбасын, менин балдарым дагы орусташып, бир жанагы көз карашы өзгөрүп, нукралуулукту унутпасын деп аракеттин үстүндөгүдөн улам ушундай болуп атабы, же бир башка талаптар дагы барбы? Албетте, эң биринчи ушу балдарым таза тамак жесе экен дегенге келди да. Менин балдарым ушу мисалы үчүн неберем, айрыкча неберем. Балдарым жеп тоюп бүтүштү го жакы Кытайдын тамагын, башка элдин тамагын. Эми неберелерим келгенде ушу чупа-чус бергим келбейт, ушундай жегизим келбейт. Жанакы момпос дүкөндөгү конфеттеринен курамдасам, аныкы деле деген майдын ордуна башка нерсе, сүттүн ордуна башка нерсе, ошолорго балдарга кандай зыян келтирет билбейм да. Ошон үчүн мындай андан көрө мен жеген тамак жесин дедим да. Эң сонун. Демек дал ушул кургак тамактан баштап суусундукка чейин жалпы үй бүлөңүздөрдө натуралдуулук десек болот да. Буюрса, сиздин үйүңүзгө конокко бармай болдук. Келгиле. Биз дагы билбегендерди үйрөнүп, буюрса, дагы жолугубузчу жолдор алдыда деп болот деп коет го. Сизге эркин микрофон берели, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына ушул биздин телегөрүүчүлөргө мына ушундай нукралуулукка чакырып, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жасалса кандай сонун? Шаар эле, айыл эле дебей. Майрамдык куттуктооңуз болсун. Жыйынтыктоочу сөз сизде. Мен ойлойм да, ушу балдардын ден соолугу, үй бүлөнүн ден соолугу, негизи эле элдин келечеги энеден депчи. Эне ушундай бир балдар үйдөн тамак жеш керек да. Ушундай башталды. Балдар көчөдөн тоюп келет да. Анан ошо көчөдөн тамагын жебей, көчөдөн эмне тамак берет, кандай тамак берет, ушу үйдөн жесе экен, үйдүн тамагын сагынып келсе экен. Анан ошо жанакы неберелерим дагы ден соолуктуу өссө экен деген ниет менен, бирок ушул аялдар, энелер убакыт табыш керек да, тапса болот. Эң негизги каалаш керек да. Каалоо болсун деңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Абдан чоң рахмат бүгүн келип биздин мынакей ушул майрамдык дастаркондун жасалышы, ушул нукралуулук тууралуу эң сонун маалымат бердиңиз. Биз болсо азыр алдыда мынакей бүгүнкү Нооруз майрамынын эң негизги тамагы болгон сүмөлөктүн тарыхы тууралуу даярдалган тасмага кезек берели. Азыр биздин программабызды мына ушул тасма улантат.